Hoş gelipsizler bizim Akbaş Ataylı'mızga. Mынакей барыңыздарга маалым болуп көрүнүп тургандай, ушу Акбаш Атайлыбызга ушундай бир жакшы жөрөлгө келип, ушу 60 гектар жерге орнотулуп, жана жогору жакта да айтылып кетти. Ушул жерде 20 үй бүлөгө жем киргизген отур. Буюрса Кудай кааласа 20 үй бүлө мынакей ушул жердин үзүрүн көрөт деген үмүттө турабыз. Анан эми бул кандай болот, кандай экен деген улам бир жактан сурамжылап келишип атат. Албетте бул биринчи нерсе болгондон сал тоскоолдуктар бар экен, кыйынчылыктар бар экен, сал туура оңдой турган жерлери бар экен. Бирок негизинен айтканда бул абдан жак нерсе экен да. Жанатан бери айтылып атат, мынча гектар жерди мынча менен сугарабыз деп. Биздин бассейндин объему 6000. Biz ушул 60 гектарды 2 жолу толтурсак бир судан чыгабыз. Ошондо мен эсептеп көрсөм 12 гектардын суусу менен биз 60 гектар сугарабыз. 12 эгерде ошол суу менен 12 гектар сорго ичет экен, ичсе анда да. Ата иче албайт экен да. Бүт эсептеп жазып чыгартып. Анан бунун бир кемчилиги эле ого аралыктары сал алысыраак болуп калды. Бунун түрктөрдүн өздөрүнүн системасында 36 метр экен. Анан вот биринчи алар 36 метрге келип коюлду. Бул коюлганда биздин ушу 20 бала ошо кошо ташышып жардам берип ошол жерде жүрдүк. Анан 36 метрде алыс болуп калгандан кийин 30 метрге жылдырышты. Анан 30 метрде жети салбай коюп, анан бу жердеги балдар тиги өздөрүнүн немелерин чакырып, анан алардын сүйлөшүп анан 24 метрге жылдырышты. Анан эми бул азыр деле көрүп атасыздар, бул ортосунда сәл калкалап атат да, бираз жерлерчи. Анан эртеңде суу чарба министрлигинен келди. Келген агишиге да ушул немени сунушту киргиздик. Буюрса Кудай кааласа, ошо 18ге жылдырып беребиз деген жок, бирок ошол жагын карайбыз деп агиши ушундай бир неме кызыктырып алып кетти. Не дейбиз туугандар? Жанатан бери айтылып атат. Bunun nemesi bir tamчы суу дагы биз канча күндөн бери сугарып атабыз. Этеги бар көрүп келдиңиздер, жаңы барыңдар этегиңизден. Bir тамчы суу чыккан жок этеке. Бул бир. Экинчиден жердин кыртышы бир дагы немеден жылган жок, өзүнүн калпында сакталып турат. Мына ушул жагынан абдан бул неме экен да, пайда алып келет экен. Не дейбиз? Бул бир эле биздин Акбашатта же болбосо Талас областында эмес, мүмкүн болушунча бул Кыргызстан боюнча көтөрүлө турган неме проект экен да. Бүтүндөй Кыргызстандагы өтүп кетсе, абдан сонун болчудай экен. Рахмат барыңыздарга. Бар бололу, аман болуңуздар.